Саламатсыздарбы, балдар? 10 класс үчүн геометрия предмети боюнча 4 чейректин материалдары менен 2 сабагыбызды баштайбыз. Ал болсо векторларды кошуу жана кемитүү деп аталат. Биз бул сабакта векторларды кошуу жана кемитүүнүн геометриялык маанисин түшүнөбүз. Векторларды кошуу жана кемитүүнүн эрежелери менен таанышабыз жана маселелерди чыгарууда векторларды кошуу жана кемитүү эрежелерин пайдаланууга үйрөнөбүз. Мындай бир мисалды карап көрөлүк. Учуучу шар А чекитинен С чекитине жетиш үчүн, бирок шамалдын айдоосу менен ал биринчи Б чекитине барып, андан кийин кайра Б чекитинен С чекитине кайтып келсин. Бул учурда шардын баскан жолу Адан Бга чейин жана Бдан Сга чейин болгондуктан биз буларды АБ вектору жана БС вектору катары карасак болот. Анда бул шар А чекитинен С чекитине жетиш керек болчу эле. Демек АС векторун түзүш керек эле. Андай болсо биз АС векторун АБ вектору менен БС векторунун суммасы катары карасак болот экен. Эми ушул эле айтылгандарды геометриялык түрдө карап көрөлүк. А жана Б векторлору берилсин. Каалагандай бир А чекитин алып, ага А векторуна барабар болгон А Б векторун ченеп коебуз. Андан кийин Б векторуна барабар болгон БС векторун Б чекитинен баштап коебуз. Анда АС вектору бул эки вектордун суммасы болуп калат. Бул биздин азыркы айткан эрежебиз үч бурчтук эрежеси деп аталат. Үч бурчтук эрежеси мисалдарды, маселелерди иштөөдө абдан ыңгайлуу жолу бар. Ал кандай? Силер байкагандай, АБ вектору менен БС векторун кошуп атканда, биринчи кошулуп аткан АБ векторунун аяккы чекити Б менен экинчи кошулуп аткан вектордун баштапкы чекити Б дал келип калган учурда, анда биринчи вектордун баштапкы чекити менен экинчи вектордун акыркы чекитинен түзүлгөн вектор алардын суммасы болуп чыгарын байкап атасыңар. Анда бул келип чыккан эрежени колдонсок, көп векторлорду бат эле кошуп коюуга болот. Мисалы, KL вектору менен LM векторун кошсок, KM вектору келип чыгат. XY вектору менен YZ векторун кошсок, XZ вектору келип чыгат. Жана ошондой эле RS вектору менен CT векторун кошсок, RT вектору келип чыгат. Экинчи бир эрежеси бар. Муну менен силер дагы эле планиметрия курсунда таанышкансыңар. Алгандай эле, ал каалагандай А чекитин алып, ал А чекитинен А жана Б векторуна барабар болгон АБ жана АД векторлорун бир чекиттен чыккандай кылып жайгаштырабыз. Жана аны параллелограммга чейин толуктайбыз. Анда бул параллелограммдын диагоналы АС ушул А жана Б векторлорунун суммасына барабар болот. Векторларды кошуу үчүн орун алмаштыруу касиети жана топтоштуруу касиети тегиздикте аткарылгандай эле мейкиндикте дагы аткарылат. Мына ушул айтылгандарды азыр биз мисалда карап көрөлү. А, Б, С, Д, А1, Б1, С1, Д1 параллелепипеди берилсин. Ушул параллелепипедди пайдаланып, төмөдөгү суммаларды же болбосо векторлорду кошуп көрөлүк. Биринчи АБ вектору кошулган А1, Д1 вектору. Параллелепипедде көргөзөлүк. АБ векторун А1 жана Д1 векторун. Бул эки векторду кошуу үчүн биз азыр карап көргөн үч бурчтук эрежеси туура келбейт. Себеби үч бурчтук эрежесинде А жана Б вектору бири-биринен кийин удалаш жайгашыш керек эле. Бул нерсе аткарылган жок. Бул эки векторду кошуу үчүн параллелограмм эрежеси дагы туура келбейт. Себеби параллелограмм эрежесинде эки вектор бир чекиттен чыгыш керек. Бул эки эреже тең туура келбегендигине байланыштуу биз өткөн сабактагы
тегиздикте жаткан каалагандай м чекити аркылуу а векторуна барабар вектор жүргүзүүгө болот, бирок бирди гана деген натыйжага таянабыз. Андай боло турган болсо, АБ векторуна А чекити аркылуу А1 Д1 векторуна барабар болгон векторду жүргүзө алабыз. Ал эми бул эки вектор эми АБ вектору жана АД вектору А чекитинен чыгып жайгашып калды. Андай боло турган болсо, АБ векторунун суммасын А1 Д1 вектору менен АБ вектору кошулган АД вектору менен алмаштырып койсок болот. Бул экөө бир чекиттен чыккандыктан бул жерге параллелограмм эрежесин пайдаланабыз. Анда бул экөөнүн суммасы А, С вектору болуп калат. Экинчи, АБ векторуна АД1 векторун кошуш керек. АБ векторун көрсөтөбүз сүрөттө. АД1 векторун сүрөттө көрсөтөбүз. Бул эки вектор А чекитинен чыккан векторлор болгондуктан бул жерде параллелограмм эрежесин колдонобуз. АБ С1 Д1 параллелограммынын диагоналы бул эки вектордун суммасы болуп калат. Ал АС1 вектору. Үчүнчү, ДА вектору менен Б1 Б векторун кошууну сүрөттө көрсөтөлүк. Бул эки вектор бир тегиздикте жаткан жок. Анан натыйжаны пайдалансак, анда Б1 Б векторун ага барабар болгон жана Д чекити аркылуу өткөн Д1 Д вектору менен алмаштырабыз. Андай боло турган болсо, Д1 Д вектору менен ДА вектору биринин аркасынан бири удалашып жайгашкан эки векторду берет. Бул жерге үч буруштук эрежесин колдонсок, анда бул экөөнүн суммасы Д1 А вектору болуп калды. Ушул жерден дагы бир нерсени эске алып коелук. ДА вектору менен Д1 Д векторунун орун алмаштыруу касиетин пайдалансак жана орундарын алмаштырып жазсак, Д1 Д вектору менен ДА векторунун суммасы түрдө жазып алдык. Анда үч буруштук эрежеси боюнча биринчи вектордун акыркы чекити менен экинчи вектордун биринчи чекити дал келип атат. Анда бул дагы эле болсо Д1 А векторуна барабар болуп калды. Андан кийинкиси Д1 вектору менен С векторунун суммасын табалык. Сүрөттө көргөзөбүз. Дагы эле ошондой мурунку өтүлгөн натыйжаны пайдаланабыз. Анда С векторун ага барабар болгон жана багытташ болгон Б1 С вектору менен алмаштырабыз. Ал Б1 чекити аркылуу өтөт. Бул эки вектор эми карай турган Б1 векторубуз менен Б1 С векторубуз биринин аркасынан бири жайгашкан эки вектор, демек алардын суммасы С1 вектору болот. Ошондой эле акыркысы А1 А вектору менен АС векторунун суммасын табыш үчүн аны сүрөттөр параллелепипеддин жактарында көргөзөлү. Бул векторлор биринин аркасынан бири жайгашкан эки вектор, алардын суммасы А1 С1 векторун берет. Векторлордун суммасын айтып бүткөндөн кийин эми векторлордун айырмасы жөнүндө сөз кылалык. А жана Б векторлорунун айырмасы деп, Б вектору менен суммасы А векторун бергендей С вектору аталат. Башкача айтканда, кандайдыр бир С вектору айырма деп түшүнсөк, ага Б векторун кошсок, А вектору келип чыгыш керек. Көрөлүк. А векторун тандап алат экенбиз. Б вектору менен кошкондо, ушул А векторун бергидей болгон С векторун тандап алабыз. Анда ал С вектору А жана Б векторлорунун айырмасы деп аталат. Ушул эле эрежени дагы башкача карама-каршы векторлор менен көрсөтсөк болот. Б векторуна карама-каршы вектор деп, ага узундугу барабар жана багыты карама-каршы болгон векторду айтабыз. Ушул сүрөттөгү Б векторун анын карама-каршы вектор менен алмаштыралык.
Анда А менен Б'нын айырмасы бул А вектору менен Б'нын карама каршысы болгон минус Б векторунун суммасы катары карасак болот экен. Мисалды карап көрөлүк. А, Б, С, Д, А1, Б1, С1, Д1 параллелепипеди берилсин. Ал параллелепипеддин жардамы менен төмөндөгү айырмаларды таап чыгалык. Биринчи, С1 минус С1 вектору минус Сд вектору. Чиймеде көрөлүк. С1 векторун көрсөттүк. Сд векторун көрсөттүк. Демек, С1 кемитилген Сд вектору бул Д1 вектору болот. Экинчи, бул ушул эле векторлорду биз экинчи эреже менен чыгарсак, анда С1 вектору минус Сд вектору бул С1 вектору кошулган Сднын карама каршысы болгон минус Сд вектору. Ал эми Сд векторун Дс вектору катары жазсак, экөөнүн суммасы кайра эле Дс1 векторун берет. А1 вектору минус Ас вектору. Чиймеде көрсөтөлүк. А1 векторун, Ас векторун. Анда бул экөөнүн айырмасы С1 вектору болот. С1Д вектору чиймеде көрсөтөлүк жана минус БА вектору. Бул эки вектор бир тегиздикте жатпагандыктан өтүлгөн темадагы натыйжаны пайдаланып С1Д1 векторун БА векторуна алмаштырабыз. Анда бул экөө бир тегиздикте жатат жана бир чекиттен чыккан векторлор болгондуктан алардын айырмасы А1 А вектору болот. Мына ошентип биз бүгүнкү сабакта векторлорду кошуу жана кемитүү эрежелери менен тааныштык. Алар кайсылар? Биринчи, эки векторду кошуунун үч буруштук эрежесин алдык. Экинчи, эки векторду кошуунун параллелограмм эрежесин мейкиндикте колдонууну үйрөндүк. Ошондой эле векторлор үчүн орун алмаштыруу жана топтоштуруу касиеттери орун аларын дагы көрдүк. Векторлордун айырмасы деп А жана Б векторлорунун айырмасы бул А кошулган минус Б векторун берерин дагы көрдүк. Бул чиймелерде көрүнүп тургандай бир чекиттен чыккан эки вектордун аяккы чекиттерин кошо турган вектор болорун көрдүк жана кемүүчүнүн учунан башталып кемитүүчүнүн учуна кете турган вектор болорун көрдүк. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Сабагыбыз аяктады.